Самара Каримова депутат болууга татыктуу. Анжелика, мен кандай чүпүрөк жамынсам дагы анын көркүн ачам. Актер Болотбек Тилек бойдокчулук менен кош айтышат. Ал болочок жубайынын сүрөтүн жарыялады. Чыпалак Баатыр Баткенге чек арага барды. Актер Болотбек Тилек мындан ары социалдык тармактардан алыстап, үй бүлөсү менен болоорун Instagram баракчасына жазды. Бул менин боз улан бойдок кезимдеги Instagram баракчама жүктөгөн акыркы сүрөтүм. Эртеңден баштап жараткан Алланын буйругу менен турмуш жолуна аттанып, өзүмдүн үй бүлөмдү куруп, өмүрлүк жубайым менен очогуздун түтүнүн булатып, кичинекей мамлекет куруп, пайдубалыбызды тургузабыз. Биринчиден жараткан Аллага шүгүр, ата-энеме таазим, алтындай бир туугандарыма миң алкыш, досторума, жакындарыма ыраазычылык айтам. Хандын уулу эмес, элдин уулу болдум. Жалпы жами журтка, элге рахмат. Мени чыгармачылыкта колдогонуңар үчүн баарыңарга ыраазымын. Жараткан Аллага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун деген ал. Ал эми сиз бул актерду куттуктагыңыз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Быйылкы жылы күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо бир топ сюрприздерди алып келчүдөй. Туура расмий түрдө шайлоо тууралуу эч кандай указ чыга элек. Болчу күнү да белгиленген жери жок. Ошентсе да партиялар активдүүлүгүн күчөткөндөн күчөтүшүүдө. Айрымдары ар кандай жыйындарында, чогулуштарында, катарында кимдер бар экенин жарыялап да жиберишти. Өтө таланттуу болбосо да интернет айдыңында популярдуулукка жетип алган ырчы Самара Каримова Биримдик партиясынын катарында жүргөндөгү далайдын көңүлүн буруп койду. Бир топтору Биримдик партиясынын бийликтин партиясы катары санап, ал шайлоодо алдыңкы орунду алат деп эсептешүүдө. Ошондон улам ырчы Самара Каримованы болочок депутаттардын арасынан көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Бир топтору бул ырчы кандай депутат болот, интеллектуалдык деңгээли мыкты мыйзамдарды чыгарганга жарайбы деген суроолорду коюшууда. Албетте, мындай суроолордун негизи бар дечи. Депутат чын эле интеллектуалдык жактан өтө жогору болуш керек. Ал эми ырчынын интеллектуалдуу деңгээли далай суроолорду жаратат. Бирок ошол эле учурда азыркы парламенттин курамын карап көрөлү. Деңгээли төмөн байлар, квота менен кирип алган депутат айымдар деле жүрбөйбү? Кою отуруп ар деме бир демени түшүнсө да, түшүнбөсө да сүйлөп коюш Самара айымдын колунан келер. Кеп анда деле эмес. Кеп качан өлкө парламентине чыныгы татыктуулар келет деген суроодо жатат. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика жетиштүү жашоодо жашап жаткандай төр көрсөткүсү келгендерге кайрылуу жасады. Эс алып эле жүргөндөй жашоону көп инста баракчалардан көрөсүң. Ойлойсуң, жашоосу жомок деп. Жеке менде андай эмес. Терең дем алып, жылмая карап, бир чырк этип, тамактанбастан кумурскадай тытынмай. Менин режимиме, активдүүлүгүмө бирөө дагы чыдабайт. Канчалык алдыга кеткен сайын ошончо жоопкерчилик жана чыгым. Бирок кийинип, катуу сүйлөп, кымбат ресторандардан тамактанып жашагандай көрүнгүсү келгендерге бир кайрылуум. Кайсы арыңарга дагы уялбай жалаң бренд кийим кийбейсиңби дегендечи, мен кандай чүпүрөктү жамынсам дагы анын көркүн ачам. Бардык нерсе адамдан, адамдык сапатты биринчи орунга коюп, кайрымдуу болуп, жаман жашап, кыйналып жаткандардан жийиркенбе. Жашоо бумеранг деди. Ал эми Анжеликанын айткан сөздөрүнө кандай карайсыз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Чыпалак Баатыр Баткенге чек арага барды. Кыргызстандык жаштык айылдын чек арада Кыргызстан деген астана жүрүп эле да. Азыр чайкана маңдайда турбайбы? Чайга ичип мындай кетебиз. Отуруп Тажикстан ичин көрүп дегенде, ичин көрбөсөк да чекаларды көрдүк да. Мен дагы чыкманча 20 жылын көрүшүнө чоң салам. Жана кыргызстандыктар вообще мен чүйдө айылда туугандарым, жана айылдаштарым, досторум буюрса жакында өтүп барабыз кишеге. Келгенибизге бир жума болуп калды жок. Концерт коюп жүрдүк эле. Элек районунда кыдырып чыгышкы клубтарга, эмелер койдук, жаштыкка койдук, Маргунга, жана ошо достук аркаларга койдук. Эми болсо бир сүргүн клубунда баргандабыз. Азыр Тажикстан чекелерин көрсөк да, ичине кирбесек дагы кириш оңой эмес экен. Дагы дайрам басып керек экен.
өкінбесек та мен чектен көріп қалдық деп өкінбей бұл жаққа түсіп қой дедік. Анан кейін қазір қызық күн өтіп жатыр бұйырса. Дағы мындан ары Өзбекстан, Қазақстан көргеннен ниетті болып тұрамын. Бұйырса мындан кейін дағы жақын қалды деп ойлаймын да. Менен дағы жоқ.